Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğandar, hurmatlı Moskvalıklar, iş-şarabız baştalğanğa çeyin sizler menen mayak kılуу nasibesi mağa buyuruluptur. Çındığında iş-şarabızda bugün bizde zalkar adamlarımız, konoktorumuz olturat. Barыбыз bilgen, barыбыздын başыбыздағы tacыбыз, сыймыктанган adamыбыз, Kırgızstan degende, Kırgız degende barыбыздын göz aldыбызга elesеткен Abdüşükür hacыбыз olturat. Andan sırtkары бүтүндөй Казак элинин сыймыгы Казак эле эмес, биздин дагы сыймыгыбыз болгон Абдугапар hacагабыз olturat. Andan sırtkары Hazreti Muftiyimizden salamın jetkirip bul jerde aparat jetekçisi Habibullah hacыбыз olturat. Andan sırtkары көптөгөн таланттар сиздер менен салам айтканы келип отурушат. Анан эми жанагы чабал өрдөк мурдучат деп ошол чоң адамдардан мурда мен келип ошол сиздер менен кичине саламдашып, анан өзүңүздөр келип калганда ошол чоң адамдарга орун беребиз иншалла. Adamdın urmatı, adam boydan saqtalып kalуусуна İslam dini en çoğun salım koşkan. Musulmançılık dinimizde urmatlı bir tuğandar kebir nerselerdi aram dep, kebir nerselerdi adal dep bölüp bergen. Oşelle uçurda şariatımız kebir nerselerdi şariat boyunca farz, mildetü dep else alem başka bir nerselerdi tıyı salıngan işleri katarı belgilep bergen. Men mına oşonun arasından adamdardın jeke özünü ziyan jetkirip koya turgan kebir күнөөлөр жөнүндө сүйлөp andan keyin суроолор өткөндү каалап турам. Бул биринчиси ата-энеге ак болуу деген маселе. Ата-эне деген түшүнүктөн урматтуу бир туугандар эч кимибиз айланып кете албайбыз. Бардыгыбыз ата-энелүүбүз өтүп кеткен же бар, бирок ата-эне деген түшүнүк баарыбызда бар. Ошондой эле баарыбыздын балдарыбызда дагы ата-эне деген түшүнүк бар. Ошондуктан ата-энеге ак болуу, ата-энени урматтабай, сыйлабай коюу деген түшүнүктөн алыс болууга мен баарыңызды чакырат элем. Бул урматтуу бир туугандарым жеке менин сөзүм эмес, балким бардык акыл эстүүлөрдүн сөзү жана бардыгын жоктон бар кылган Аллах Тааланын өзүнүн бизге берген урматтуу бир туугандарым буйругу. Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 23-аятында айтат: "Ва qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayn ihsana." Allah Subhanahu wa Taala özünün başkaga sıyınbaganga buyruq berdi. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана таат ибадат кылгыла. Кудайдан башкага сыйынуу, тоо, таш, мазар, асман, жер, уй жана башкага сыйынуу болбойт. Кудайдын өзүнө гана сыйынуу керек. Ошону буйрук берип, мына ушул буйрукка коштоп өтө зарыл маселени ата-энеңерге жакшылык кылгыла, ата-энеңерди урматтагыла, сыйлагыла деп жатат. Ушул жерде олтургандар ата-энебиз айылда. Же биз ата-энебиз, балдарыбыз айылда. Ошолорго биз кандай мамиле кылып турабыз деген маселе урматтуу бир тууганым. Шариятыбызда ата-энеге жакшылык кылуу бул пенделик, перзенттик милдет катары гана эмес, балким Кудай астындагы парз катары дагы белгилүү болот. Ошондуктан бардыгыбыз ата-энебизге колубуздан келишинче жардамыбызды берип, алар менен сүйлөшүп, алардын алабалын сурап туруу биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Ата-эне эч убакта танданылбайт. Ата-эне эч убакта алмаштырылбайт. Элибизде айтылынат: агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың, аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың дейт. Анын сыңарын урматтуу бир тууганым, ата-эне ким болгонуна кат'ий назар. Анын ким экендигине карабастан, ал урматталууга, ардакталууга, сый көрсөтүлүүгө тийиш болот.
Ата-энебиз динди карманабы жокпу? Ал мусулман эмеспи? Балким ал тооташка сыйынган теңирчи болуп кеткен болушу мүмкүн. Балким акыл эсинен бузулуп кеткен болушу мүмкүн. Бирок андагы ата-энелик макам, урмат, кадыр бар дегенди эч ким андан тартып ала албайт. Ошондуктан бардыгыбыз дагы бир сыйра ата-энебиз менен болгон мамилебизге, урматтуу бир туугандар, сар эсеп салып, көз чаптырып, мен кандай мамиледе элем жана мен кандай мамиледе болушум керек. Ушуга чейинки кылган мамилем жакшы бойдон турабы, же болбосо ошону оңдогонго мен муктажмынбы деген суроого ар бирибиз карашыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Ата-энени узатуу бардыгыбыздын мойнубуздагы мурас. Ошондуктан кийин өкүттө калбастан ата-энебиздин батасын алып, ыраазын алып калганга аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала башка бир аятта Аллах Таалага сыйынгыла, ага ширк келтирбегиле, жана ата-энеңерге жакшылык кылгыла деп урматтуу бир туугандарым эмне буйрук берет. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Акбарул кабаир", чоң күнөөлөрдүн дагы чоңдорунан силерге кабар берейинби дейт. Эң чоң күнөөлөрдүн эң чоңдорунан силерге кабар берейинби деп келип туруп, "Ал-ишраку биллахи ва укукул валидейн", Аллах Таалага ширк кошуу дейт. Бирөө Кудайга сыйынбай, тооташка сыйынып кетсе, мазарга сыйынып кетсе, аракка сыйынып кетсе, акчага сыйынып кетсе, Кудайды тааныбай койгон болсо, мына ушул эң чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоң күнөөлөрү жана укукул валидейн, ата-энеге ак болуп, ошолордун назарынан калып, алардын көңүлүн оорутуп, ошолорго жакшы мамиле кылбай коюу мына ушул эң чоң күнөөлөрдүн бирине, урматтуу бир тууганым, кошулат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадисте айтат: "Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر". Бейишке үч түрдүү тайпа кирбейт деди. Биринчиси ата-энесине ак болгон адам. Ата-энесинен кабар албай, алардын көңүлүн таппай, аларды кыжаалат кылган адам мына ушулардан бейишке кирбейт деди. Экинчиси маннан, кылган жакшылыгын милдет кылган адам бейишке кирбейт деди. Тууган урукка, коңшуларга, дос жарга, ата-энеге жакшылык кылабыз, бирок ошол кылган жакшылыгыбыздын кымбатын чыгарып, ошону милдет кылабыз, урматтуу бир тууганым. Ал кылган жакшылык акыретке калсын, ошондон сооп болсун деген түшүнүк бизден учуп кеткендей таасирде жүрөбүз. Үчүнчүсү мудмину хамр, аракты тынбай ичкен. Арактан башы чыкпай, эртеден кечке чейин арак ичет. Ал мындан 10 жыл мурда келгенде, жөө жүргөндө, башка жүргөндө, кыйналып жүргөндө арак иччү эмес. Бирок чөнтөгүнө бүгүн тыйын түштү. Бүгүн иш сатып алды, бүгүн квартирасы бар, бүгүн машинеси бар, бүгүн жумушу бар, бүгүн эми арак ичип баштады. Эгерде сен Кудайдын сага берген жакшылыгына ушинтип шүгүр кыла турган болсоң, анда Кудай Таалам сендеги жакшылыкты алып коет. Куранда Кудайдын убадасы бар. Эгерде мен силерге берген жакшылыкка шүгүр кылып, ыраазылык айта турган болсоңор, мен ошону көбөйтүп берем, ошону сактап берем дейт. Ушунун бардыгын берген Кудайым сенден кайра бардыгын алып коюшу мүмкүн. Бир мисал силерге. Баарыбыз башып багып жүргөн жана Черкес базар азыр орду мазардай болуп бош туруп атат. Эмне үчүн? Ошондой абал Кудай Таалам ар кимдин башына берип коюшу мүмкүн. Ооматы ташып, байманасы ашып турган адамдар бир күндө бардыгынан кол жууп калышы толук түрдө мүмкүн, урматтуу бир тууганым. Бир күн басып жүргөн адам эртең баспай деле калышы толук түрдө мүмкүн. Элибизде сөз бар: эр мактанса бир октук, бай мактанса бир жуттук деп. Ошон үчүн Кудайдын берген жакшылыкка арак ичүү менен, бейнике жолдорго түшүү менен, алдоо менен эмес, урматтуу бир тууганым, дагы Кудайга жакын болуп, ибадат менен аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат башка бир хадисте: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا حقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. Бардык күнөөнүн акыбетін Кудай Таалам акыретке калтырып коет дейт. Күнөө кылдың, эми тооба кылып калсаң Кудайым кечирет. Бирок ошонун жазасын акыретке калтырып коет. Бирок ата-энеге кылган жамандык, ата-эне ак болуу, ата-эненин көңүлүн оорутуу, ата-эненин назарынан калып кал, урматтуу бир тууганым, мына ушул нерсе, мына ушул дүйнөдө берилет дейт. Ошол нерсе мына ушул дүйнөдө берилет. Демек, ата-эненин назарынан кала турган болсок,
акыретке жетпей туруп Кудай Таалам ошонун күнөөсүн бизге берип коюшу толук түрдө мүмкүн экен. Мына ушуну имам Хаким өзүнүн Мустадрак китебинде риваят кылып айтып берди. Мына ушуга эле байланышкан дагы бир маселе бул хажрул акариб, тууган уруктар менен байланышты үзүп коюу деген маселе келип чыгат. Бардыгын тууган уруктарыбыз бар. Бирок кээде биз социалдык абалга жараша, башка бир абалга жараша аларда мамилени үзүп, алар менен катташпай койгон болобуз. Эгерде курсагыбыз ток болуп, башкага муктаж болбой калсак, анда башкалар дагы бизге муктаж эмес кылгандай кылып, аларды өзүбүздөн алыстатып койгондорубуз келет. Эгерде сен колуңа бир нерсе келип турса, бир убакта сен муктаж болуп турган абалыңы дайыма эстешиң керек. Эгер бая айтканыбыздай, азыркы сен абалың сага жагып турган болсо, ошол абалың дагы жакшы болгонун кааласаң, анда сенин жардамга муктаж болгондорго, урматтуу бир тууганым, жардамыңы беришиң керек. А бирок тууган уруктарга мамиле кылбай койсок, аларга жардам бербей койсок, алардын ал-акыбалын сурабай кое турган болсок, анда урматтуу бир тууганым, кыяматта ошол нерсеге биз бардыгыбыз жооп беребиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, имам Бухари, имам Муслим риваят кылган муттафак алейх хадисте айтат: "Ла ядхулул джанната катиу рахимин." Тууган уруктан мамилени үзгөн адам таптакыр бейишке кирбейт дейт. Тууган уруктан мамилени үзгөн адам таптакыр бейишке кирбейт дейт. Кудай Таалам баарыбызды тууган уруктардан мамилени үзүп койгондон этият болуп, ошондон сактанган насип кылган болсун. Ата-энебиздин кадырын билип, ата-энебизге жакшылык кылган Кудай Таалам баарыбызга насип эткөн болсун. Биз азыр өзүбүзгө келген негизги ишибиз ошол суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Мен Брянский областынан орус кемпирдин үйүн сатып алдым. Үйдө кемпир үйдө илинип турган икона дейбиз, бир бала кучактаган сүрөттү албастан таштап кетти. Мен ал сүрөттү эмне кылайын дейт. Ал сүрөттү эгер кааласаң үйүң илинип тура берсе болот, бирок ал үйгө периште кирбейт. Периште кирбеген үйдө береке болбойт. Анан тууган уруктар келип сени көрүп, сен да ошентип чокунуп кетти, жаман көрүп калат. Ошондуктан аны илбей койгонуң жакшыраак болот. Апар ушул жаныңда ошону тагына турган жанагы чиркөөгө апарып берсең, андан бетер жакшы. Эгерде аяк апарып бергенге колуңан келбей турган болсо, анда эски гезит гузуттар менен өрттөй берсең деле болот кээ бир сүрөттөрдү. Анткени бизде деле үйдө эскирип калган китептерди колдонууга жараксыз болуп калса, анда өрттөп жибере турган учурлар болот. Читап койгон учурда анда башка бирөөнүн дини көз карашына эмне туура эмес келип калышы мүмкүн. Биздеги шарият боюнча кээ бир китептерибиз бар, урматтуу бир туугандар. Окула берип кагаздар жыртылып калып болбой калганда, ошону дандырга коюп, таза жерге коюп, өрттөп, андан кийин күлдү сууга агызып жиберип, ошентип Аллахтын урматынын ордуна кое турган болобуз. Ассаламу алейкум. Бизге досубуз тотугуш белеке берген, баксак болобу? Кое берейин десем сууукта өлүп калабы, эмне кылсам дейт. Тотугуш жөнүндө же жанагыда капастагы балыктар, капастагы чымчыктар жөнүндө Ибн Абидиндин небересинин Ал-Хадия Ал-Алаия деген китебинде айтылынат, бакса болот дейт. Бирок ошол тотугуштар башкалар, ошого атайын көнгөн тотугуштар болуш керек. Ошого туулгандан баштап капаста жүргөн. Анткени буларды сыртка чыгарып жибергенде булар чындап эле өлүп калат. Жана аквариумда балыктарды апарып деңизге салып жиберсеңиз, ал ошол күнү эле өлүп калат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн аларды ошентип капаста бакса болот, бирок убагында тамак берип, убагында азыктандырып туруу керек. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын убагында пайгамбарыбыз айтат, адам дейт, бир мышык себебинен бир аял тозокко түштү, филхирра, мышык себебинен. Дейт, эмне үчүн десе, ага тамак берген жок, үйгө камап койду дейт. Же көчөгө коюп берген жери жок, ал тамагын таап жеп алсын деп. Ошон үчүн жаныбарларга, үйдөгү мал жандын бардыгына өз убагында тамак берип туруу биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Башка бир хадисте келет, өзүнүн денесин сатып баккан аял бейишке чыгыптыр, эмне десе суусап турган итке кудуктан өзүнүн кепичине сууну сузуп алып ичиргендиги үчүн деп айтылат. Ошондуктан эгер бага турган адамдар ошол баккан нерсесине маани берип бакса болот. Эгерде бага албай турган болсо, эшикте кое берсең, анда күнөөкөр болосуң, бул өлүп калат. Буну бага турган бирөөгө апарып эмне белеке бериш керек, же болбосо сатып жибериш керек болот. Ассаламу алейкум шейх дейт. Кош келипсиз Москвага. Мен биринчи келинчеги менен ажырашып кеткен 1 жыл мурда.
Azır ekинчиси менен жашайм. Кайра биринчи менен да жарашып, экөө менен тең жашагым келет. Экөө менен жашаганга моралдык да, физически да мүмкүнчүлүгүм жетет. Бирок биринчиси такыр көнбөй койду. Мага кеңешиңизди берип коюңузчу, биринчи келинчегим азыр ушул залда олтурат дейт. Негизи ажырашуу жакшы эмес. Алланын аршы титирей турган жаман абал. Анан эгерде биринчи мен ажырашып кеткем деп айтып атсаң, кайсы бир деңгээлде моралдык жакта мүмкүнчүлүгүң жетпей калабы деп коркуп отурам. Аял канчалык аялдыгын көрсөтсө дагы эркек ошол нерсеге сабырдуулук мамиле кылып, ажырашканга жол бербеш керек. Анын үстүнө биздин кыргыз аял затынын сөзүн эркектерге кыргызча кылып которуп берүү керек болот. Бизде кыргыздарда эркектерде аялдарда кыргызча сүйлөйт, бирок сөздөр эки башка мааниде болот. Мисалы үчүн кыргыз аялдар айтат: "Мен сен менен ажырашам, мен кетем, сен жамансың, мен ажырашам" деп айтып атканын бардыгы "мен сени жакшы көрөм, мага сен жакшы көрөм" деп айт, "мен сенден ажырашпайм" деген сөз. Бардыгы ушундай. Ажырашам деп айтса, күйөө талак берип коюп кийин "эмнеге айттың" десе, "антип айтпайт экен деп ойлогом" дейт бардыгы. Ошого кыргыз аял дегенде кыргызча сүйлөп "мен ажырашам, кетем" деп атса, эркек түшүнүш керек: "Мен сени жакшы көрөм, ажырашпайм, кетпейм, жөн эле айтып атам, мага көңүл бур" деген эле сөз болот. Ошондой түшүнүш керек. Ушундай психология бизде, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан мен айтат элем, сиз дуа кылыңыз деп, иншалла. Бардык ордуна келип насип кылган болсо. Анан кабыргаң менен кеңеш деген дагы сөз бар. Суроо берилген учурда биз суроону эми жалпы жөнүнөн карайбыз да, бирок ар бир суроонун өзүнүн обонун ар ким өзү жакшы билет, ошондуктан үй бүлө кеңешкен жакшы болот. Бирок бир маселе бар. Пайгамбар алейхиссалам айткан: кайсы бир аял башка бир аялдын күйөөсүз калып калуусун талап кылбасын, тилебесин дейт. Эч убакта бирөө башка бирөөнү ажыраштырып, андан бактылуу боло албайт. Аны менен ажырассаң жашайм, ана мындай болсо тигиндей, тигиндей болсо мындай деп башка бир аялга талак берилип калуусун тилеп, ошону сурап, ошону талап кылып, өзүнүн жашоосун оңдой турган болсо, ортосуна бала чакасын салып, тууган уругун салып, кыйынчылык келтире турган болсо, билгиле бул аял жарыбайт эки дүйнө. Пайгамбар алейхиссалам айтат: башка бир аялдын идишиндеги айранды, тамакты төгүп жиберген аял эч убакта жарыбайт дейт. Мына ошол башка бир аялдын ажыралуусун каалаган аял. Көп аялдар бар: "Мен сен менен жашайм, ажырашкан болсоң паланты күн" деп шарт койсо, билгиле бул жакшы эмес нерсе, ага маани бербеш керек. Ассаламу алейкум. Бизге мындай бир көйгөй жаралды. Акыркы жылдары шаарда смешные цены деген кеңири таралган магазиндер бар. Ал жерде сатуучулардын 90% кыргыз кыздары. Мектепти бүтүп бүтө элек болгон жаш кыздарыбыздын көбү ошол жерде иштешет. Магазин ээлери башка улуттагы кишилер. Алардын кол астында иштеген кыздарга болгон мамилелери өтө копол жана кээ бир учурларда жийиркеничтүү. Берген маяналары да аз. Буга карабастан жаш кыздарыбыздын башка жумуштар болсо да, ошол жерде иштеп, кээ бирлер алар менен никесиз ымалада болуп жүрүшкөндөрүн да көрүп билип жүрөбүз. Биз кыргыз жигиттери кандай чара көрсөк болот жана ошол кыздарга карата кандай кеңеш бересиз дейт. Бунун кабары бизге белгилүү. Ошол жерде иштеп аткан кыздарга акча жетпей калды, башка болбой калды болуп туруп, айылдан келген жаш кыздарыбызды атасы кеде чоң атасы менен тең эркектер убактылуу пайдаланып, андан кийин жумуштан кетирип жиберген абал өтө эле көп, урматтуу бир тууганым. Аны Кудайым көрүп, Кудайым билип турат. Ошондуктан ошол дүкөндөргө иштеген бир туугандарга айтыш керек, жаңы кирип калган болсо, башка жумуш таап чыгарып кеткенге, жана бардыгыбыз, биз бул жерде улут дегенден сырткары мусулман катарыдагы бардыгыбыз бир туугандарга жардам беришибиз керек. Мейли кыргызбы, мейли өзбекпи, мейли оруспу, биз диндеш болгондон кийин бирибизди бирибиз коргошубуз керек, урматтуу бир тууганым. Балким ал билбейт, ошол жака кирип алган, ошол жака барып айтып деп, тагдыры талкаланган кыздардын тагдырынан сабак берип аларга, ошол жерден сууруп чыгып, башка жака жаныбызга, туугандарга ишке киргизгенге аракет кылышыбыз керек. Бул биздин бардыгыбыздын мойнубуздагы милдет. Алар билбейт.
Ал эч ким көрбөйт деп ойлойт. Бир умматы бир тууганын, бирок адашып калгандан кийин ошолордун бардыгынын каргышы бизге жетип калат. Ошондуктан ушул жерде жашаган эркек деби, аял деби бардыгыбыз ошолорго кабар беришибиз керек. Аларга сөзсүз түрдө биз жардам беришибиз керек. Түшүндүрүп айтып, башка жумушка кетиришибиз керек. Жана ушул сөз, ушул жерде иштеген кыздарда тагдыр ушундай болот экен дегенди бардыгыбыз бирибиз айтып, укпаган адам калбай турган деңгээлде болушубуз керек. Ошол жерде иштеген уят катары кабылдана турган болгондо бардык ордуна келет. Экинчи бир маселе, интернет булактарынан көрүп жүрөбүз. Кээде ошол туура эмес жолго түшүп кеткен кыздарыбызды коркутуп, аларды уруп жылаңач кылып сүрөткө тартып чыгарып койгондорубуз бар. А бирок ошолордун ушундай кадамга барып калгандыгына эмне себеп болгондугун кээде изилдебей калабыз. Алардын ата-энесин уяткаруу керек. Бул мамлекет кол ала турган жумуштардын катарына кошулат. Анткени ошону жибербесе, андай болбойт эле. Эгер ата-энеси ошону караган болсо, андай болбойт эле, урматтуу бир тууганым. Анын бир туугандарын караш керек болот. Анан экинчиден бул жакта жүргөндө көптөгөн бойдок жигиттерибиз көп жылдарга чейин жүрө бербеш керек бойдок боюнча. Ошолор үйлөнүп, ошону менен жардам бериш керек. Ибрахим алейхиссалам отко ташталды. Отко ташталганда бир чымчык тумшугу менен суу көтөрүп келип, ага төгүп атты. Аны көрүп калгандар каткырат дейт, ай. Биз чанач менен төгүп атабыз, чөмүч менен төгүп атабыз, кашык менен төгүп атабыз. Сен өзүң бир чымчык болсоң, анан тумшугу менен суу ташып төгүп атканыңан от өчөбү дейт. Дегенде айтат, ал от Кудайдын иши. Кудай мени сактап калат. Бирок мен ошол отту өчүргөнгө кандай салым коштум дегенге мен жооп бере турган далилим бар дейт. Эгерде сен барды кыздарды куткарып кала албасаң дагы, өзүң жок эле деген бир кызды куткарып кал. Ошого иштап бер. Ошону өзүңдүн аманатың ал. Бойдок жүрө бербе көрүнгөн менен. Сен үйлөн, урматтуу бир тууганым. Сенин салымың ошол болот. Эгерде ар бирибиз мына ушундай здравый мысль кыла турган болсок, жакшы ойлоно турган болсок, анда маселе тез эле чечилет, урматтуу бир тууганым. Маселе чечилет, башка иш калбай калат, иншалла. Чубак ажы сизге былтырыда бере албай калгам ушул суроону менин сизге бере турган суроом өзү 5 убак намаз окуп, Куран окуп, аялы туруп аялым жок деп алдаган эркектерге эмне деп айтат элеңиз? Ошол жигит залда отурат, өзүнүн кандай экенин укса жакшы болот эле, рахмат, Аллах сен ыраазы болсун дейт. Эми залда отургандар бири-бириңерге айтып урматтуу бир туугандар, мен билем Москвачылык деген түшүнүк жаңы калыптанып калды. Москвачылык деген түшүнүк оңдошубуз керек. Нике кыйып атканда мечиттин жанына машина коюп алып, кабинада отуруп нике кыйгандар, этаж үйлөрдүн подъездде отуруп нике кыйгандар, нике кыйдырбагыла буларга. Нике кыйган, урматтуу бир тууганым, анын шарттары бар, тартиптери бар. Нике кыйылып аткан жигит менен кыз бири-бирине нике кыйганга туура келеби, жокпу? Ал деген башы бошпу, жокпу? Иддасы бүткөнбү, жокпу? Ата-энесинин ыраазылыгы барбы, жокпу? Андан сырткары дагы көптөгөн маселелери бар. Жөн эле келип эки доо окуп нике кыйып кете бергендерге нике кыйдырбагыла, кыямат ушул нерсеге жооп бересиңер. Анткени ошол жана ошентип ырыс таба турган адамдардын кыйган никесинде деле, урматтуу бир туугандар, береке болбойт. Атайын өзүбүздүн өкүлчүлүккө келип, ошол жерден туруп, кадимкидей күбөлөр нике кыйдырыш керек. Биздин күбөбүз жок эле деп нике кыйдырып коюп, айылда өзүнүн үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, кээде күйөөсү бар аялдар никеге туруп алгандары бар. Эмне десе, бизди окутканбыз, катталганбыз, никеден өткөнбүз деп, жашап аткан квартирадагыларга айтып коюу үчүн туруп алгандар бар. Бул зына, урматтуу бир тууганым. Зына кылган, ойноштук кылган, жалганда нике кыйып алган менен адал болуп калбайт. Адамдын ыйманы өзүндө көтөрүлүп, ыйман ажырап тура турган учурлардын бири адам уурулук кылып атканда жана ушул, урматтуу бир туугандар, зына кылып аткан учурларда болот. Ошондуктан келгиле, бир туугандарга эскерткиле, жетелешип барып нике кыйып берем деген өзүң тааныбаган эле бирөөлөргө нике кыйдырып, урматтуу бир тууганым. Алардын дуасынын берекеси жок. Эч убакта андай кылбагыла. Анан аялым жок эле деп үйлөнгөн, бул жакшы эмес. Бул алдамчылык. Эгер нике алдамчылык менен баштала турган болсо, акыбети жакшы болбойт, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир сөз айткан. Мусулман жалган айтпайт деп айткан. Жалган айтканың жакшы эмес. Жалгандын казаны кайнабайт, урматтуу бир тууганым. Бул арам маселе. Ошентип үйлөнүп алып, мындаки 7-8 аял үйлөнүп жүргөндөрү бар. Эгерде бардыгына нике кыйып,
анан 5-6-га нике кыйылса алардын никеси кыйылбай калган болот, кадимгидей зына болуп калган болот. Эгерде кимдир бирөөгө турмушка чыгып аткан болсоңуз, телефон деген бар. Күндө 1 саат, 2 саат интернет жөнүндө отуруп коесуз, ошонун туулган айылын, турган жерин билип, ата-энесин билип, ошол жерден суратып, ошол жерде айыл өкмөттөн билдирип кабар алып алсаңыз болот, урматтуу биртөө, оңой эле. Азыр бардык оңой. Кимде ким сиздин колуңуз сурап келсе, аны билүү абдан оңой болот, урматтуу бир тууганым. Адамдар базарга барып кийим сатып аларда 1 саат, 2 саат тандайт кийимди. Түлөйбү, түлөбөйбү, размери кандай, каяктан келген, палан түкүн дейт. Ол кийим 1 жылда жок болот. Башка бирөөлөр алма сатып алганда курту жокпу деп кой, бул 1 саатта жок боло турган алма жеп койсоң. Анан күйөөгө тийип атканда, аял алып атканда ким экенин сурабай эле көчөгө чыгып, мал деле антпай турматтуу бир тууганым. Малдан да төмөнүрөөк болуп кетти. Ошондуктан адам өзүнүн үй бүлөсүн курарда эмне этиетирээк болуш керек. Ассаламу алейкум. Мен досум менен чоң магазинде иштейбиз. Пиво, сок, суу, арак, балдардын тамактарын, чипсы тизебиз жана адам көп болсо кассага олтурабыз. Биринчи максатыбыз биздин отделдер пустой болбошу керек. Бизге. Анан сатып алуучулар келип бизден консультация алып турушат. Кайсы пиво жакшы, кайсы арак жакшы, кайсы вино кайдан жасалган деп ошонун баарын биз айтып беришибиз керек. Эгер консультация бербесек, книга жалоб жана предложение дегенге жалоба жазып коюшат. Суроом, мен ошол жерде иштегеним күнөөбү же жокпу деген маселе. Урматтуу бир тууганым, чоң дүкөндөрдүн ичинде бөлүмдөрү бар. Ошол эгерде сен ичимдик сатылбаган бөлүмүндө иштей турган болсоң, бул кыйла жеңил маселе болот. Бирок андай болбой турган болсо, анда башка жумуш издешиң керек болот дагы, ошол жумуш табарың менен ошол жумушка кетишиң керек болот. Шамдык үлкөн алым Мустафа Зарканов фатвасы бар. Эгерде бир адам такыр мусулмандар жашабаган жерде, гайридиндер жашаган жерде иштеген болсо, бирок ошолордун жей турган тамагы адал эмес болуп калса, сенден мусулман сатып албай турган болсо, анда зарылчылык үчүн иштесең болот дейт. Бирок антейин десек, москвичтердин бар Европага кетип, мунун баары мусулмандар каптап калгандан кийин мен ойлойт элем, жок урматтуу бир тууганым, башка жумуш изде деп. Хадисте айтылынат, аракты жасаган адам, аны жасатканга заказ берген адам, аны ташып берген адам, аны сатып берген адам, ошол арак жасалганга ниет кылып, дан эгип, буудай эгип, жүзүм эккен адам, ушулардын бардыгы күнөөгө бирдей болот деп. Ошондуктан сен өзүң ичпесең дагы арак ичкендердин катарына кошулуп калба. Арам тамак жеген адам дуасы кабыл болбойт. Дуасы кабыл болбойт. А дуасы кабыл болгон адам жакшылыкка жетпей жүрө берет. Ошондуктан, урматтуу бир туугандарым, жумушуңузду оодарганга тезирээк аракетти көрүңүз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, урматтуу бир тууганым, ла язни зани хина язни ва хуа муъмин. Кайсы бир зынакор адам, никесиз байланыш кылган адам зына кылып олтурган учурда, зына кылып аткан абалында ал момун деп эсептелбейт дейт. Ва ла ясриqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Ошондой эле уурулук кылып турган адам, уурулук амалын жасап жаткан убагында ал дагы момун деп эсептелбейт дейт. Ва ла яшрабul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ошондой эле арак ичип жаткан адам, арак ичип жаткан учурунда ал дагы момун эмес деп айтат. Ва ла янтахиб нухбatan zata sharafin yarfa'u an-nasu ilayha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Ошондой эле адамдардын көңүл бура турган бир буюмун, адамдарга кымбат болгон бир буюмун каракчылык кылып, уурулук кылып тартып ала турган болуп калса, урматтуу бир тууганым, мына ушул адам дагы ошол учурда рекетчилик кылып аткан, каракчылык кылып аткан учурда момун деп эсептелбейт дейт. Адамдардын укугун тартып алып, акысын тартып алып, кээде квартплатасын ага бербей качып кетип калып, же болбосо башка бир жолу бар, урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдар башка бир адамдарды ишке киргизет дагы, анан ошол иште иштеп атканда иштеген жумушуңдун мынча пайызын мага төлөп берип турасың деп, аны өмүр бою кул кылып алган адамдар дагы бар. Мына ошолор дагы ошонун катарына кадимгидей кошулат.
Tuğra, egerde sen kimdir biröge jumuş taap bere turgan bolsoň, men sana jumuş taap berem, jumuş taap bergen üçin bana mında tiyin beresin dese bir jolku al bolat. Birok algan aylygyňa mınça payız төлöp turasın, kança işleseň dep turup bere turgan bolsa, mına oşul urmatly bir tuğanym aram bolup eseptelet. Oşoga biz etiyet boluşubuz gerek urmatly bir tuğandar. Uşuga etiyet boluşubuz gerek. Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hadislerin içinde mına uşul hadis urmatly bir tuğanym köpçülük alımlarybızdy bu şaýmandyka salgan. Bir günö iş kılıp atkan bolsa, anan bul musulman bolbay, momin bolbay kalsa, oşol uçurunda ölüp ketse, anda bul adamga kanday hökümдөр koldonulat? Kanday hökümдөр koldonulat degen urmatly bir tuğanym emne şunday masele aytılıngan. Uçurda Moskvada uwaktylı nike degen tüşünük kömüsködö bolgonu menen kеңири jayılıp barat. Buga birinciden ertişip bargandar sebep boluşsa, ekinciden oşolordun nikesini okup bergen moldo bolumuş bolgondar sebep boluşuda. Uwaktylı nikenin dinibizde joktugun, degile nike, zina, jananın kesepetleri tuuralı kıskaça jana basa belgilep ayta ketseňiz deyt. Albatta zina jönünde Paýgambarybyzyň hadisi hormatly bir tuğanym "Ya Rasulallah" dep suraşdy. İbn Mas'ud "Ayyuz zambi a'zamu indallahi Teala?" Kudaydan astındağı en çoğun günü kaysi dep suraşkanda "Qala en tec'ala lillahi niddan ve huve halakaka." Kudayım seni jaratkan, oşol jaratkan Kudaýyňa şirk keltirüň. Allah'tan başkaga sığınıp Kudaydan başkadan bir nerseni suroň dedi. Fakultu inne zalike la azim. Thumma ayyu. To'g'ri aytasiz. Bu eng cho'ng günü. Andan keyingi cho'ng günü qaysil desa aytdi? An taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak. Al dedi, özüңdün balаңды özüň öldürüp koyuň dedi. Kantip dese, meni menen birge tamak jeyt dep öldürüp koyuň dedi. Kebir uçuda boyuna olup kalganda kantip pagat elem dep boydan aldırıp koyu, mına uşuk aytına turmatly bir tuğanym. Andan keyin qaysi dep aytkanda an tuzaniye bi halilati jarik, özüңdün koşunаңdın ayalı menen zina kılıuň dedi. Tuğanyň koşunaň anan köpünçe koşunadan jakynrak bolup ketip bir kvartiranın iki bölme jaşagan üy büleler, kedoşularyň ortasynda mamile bolup ketken, bul açyk ele bar, oşo etiyat boluş gerek urmatly bir tuğanym. Kvartirada jaşayt bir gança üy büle. Oşol jerde zina bolup ketken, başka zina aram, bul andan dagı çoňurak aram. Antkeni bular emne işenip jaşayt degen many. Şonduktan urmatly bir tuğandar, kvartirada çoğu jaşap atkan üy büleler, ayallar çoğu gelip, erkekleri egerde жалгыз ayal kalgan bolsa koşunasının ayalı, anda giyinkinin güyösü gelgende koşulup gire turgan bolup, oşoga grafik düzдөş gerek bolat. Bolbosun bölök jaşaş gerek. Ana sen ayal turganda tiginin güyösü gelip, tiginin ayalı gelgende munun güyösü gelip kalıp, anan şaytan üçüncüsü olup kalgan uçurda köptögen jama masele bolup ketet. Uwaktyly nike degen bu soykuluk. Uwaktyly nike degen urmatly bir tuğan bu soykuluk, muvakkat nike bizdin şariatda jok. Al özüni öz aldabay ele koysun. Moskvadan ketkenге çeyin 3 yıldık, 5 yıldık, 2 yıldık degen nikelerden bardığı bolboyt, al nerse aram. Aytat, men jakşı görgen kız bar, istihara namazın 3 gün okudum. Tüşüm jakşı çıktı, birok mamile jakşı bolboy kaldı, emne kılsam bolat, kanday kılıp üylönem uşul kızga deyt. An uşul kızdan suraş gerek. Sana mamile bolboy kaldı, kantkende men sana jagam, kantkende makul bolas dep surap, oşoga jaraş hareket kılasın. Isıtma, suutma degen nerseler bolbay turmatly bir tuğanym. İstihara okusan, jakşı çykkan bolsan da geleceğe bar degen söz, birok eň ele jakşı turmatly bir tuğanym, oşol jerge şariat boyunça özüň barbastan jeňeleriň, ejeleriňi jiber, oşolor barıp süýleşip, andan keyin tartibi menen kete turgan bolsun. Tartibi menen kete turgan bolsun. Üylönүүnүн tartibi uşunday. Gebirler kızlar menen süýleşip, anan balдар menen süýleşip, kanday ekenin bilem dep hareket kılaverişet, birok anı kanday ekenin bilbeysin. Ayalyň menen 20 yıl jaşap, 30 yıl jaşap dele, anın karakteri kanday ekeni üýrenip bitbeysin. Al emes ölüp baratkanda dele ayalyň kanday ekeni toluk bilbeysin. Al özünçe bir alam. Günüge жаңы bir janagda alamy görünüp, keremeti görünüp turur, şonduktan sen anı bilbeysin. Oşoga dua kılıp, Kuday Taalaman surap üýleneberişiň gerek bolat. Birok oşol ejelerin, apaň, jana başka ayal zatı var, bany görüp, andan keyin sen ataň oşol adamdın kanday jerdin kız ekenine bağım salsın. İlgerten aytышат, sen üýlenip atkanda kız izdebe deyt.
erkek izde deydi. Kандай erkek dese, oşol kızga terbiye bergen atany izde deydi. Eger atası jakşı adam bolgon bolsa, anda şonun kız inşallah jakşı bolat. Men özüm 20 jaştamın. Namaz okuyum, oronom, iştegen jerimde et kesem deydi. Allah Taalam tıyığı salgan çoçkonun etin kesemin, orongon kız, oşon kesemin. Orongon kız oşonda etlerdi karmasa bolboybu, suranış жооп бериңиздерчи deydi. Orongon kız, oronboğan kız ayırması yok. Eğer de musulmanlarga tamak kılıp berip atkan bolsa, anda takır keskenge bolbay, tapkan akça aram bolat. Biroq başka bir nerse var. Misal üçün sizdi bir jumuşka girdiňiz. Yaponiýaga barıp misal üçün, je Koreýaga ip bagatken Koreýada ipler etin jeytkin daýaktaça. Anan oşol ip bakkan jerde iştep atkan bolsoňuz, itlerge çoçkon etin bere turgan bolsa, kesip bere beresiz. Antin itler mukallaf emes, alar adalaram jegen ayırması yok. İttin tamam adal boluş şart emes. Anı kesip bergen bolsoňuz, andan günökör bolboýsiz urmatly bir tuğanym. Oşol siýakty ele sizdin kesip atkan tegi jaman nerseni oşol musulmandar jebey turgan bolsa, başka bir hizmatlar üçün bolgon bolsa, anda anın ziyanı tiýbeyt. Hizmat kılıp atkan üçün. Biroq bay aytyp ötkönübüzдөй, biz yaşap atkan jerde bizge okşogon dindeşlerimiz köp bolgon sebepten, urmatly bir tuğanym, oşolor bazardan görüp jakşynaka eken dep köngül bulup alıp jep koýa bergen ıhtimal bolgonduktan, oşol jerden başka jerge ketkenge siz dagы tezirek hareket kılışыңız gerek. Tezirek hareket kılışыңız gerek bolat. Assalamu aleykum. Uşul keçede jolugup olturganыбызга Allah Taalaga çeksiz şükürler bolsun. Suro. Joldoşunan ayalı medresege je bolboso islami sabaktarga jönötüp mildet koysa ayalı күнөөкөр bolboybu. İmandı жаңылабасы аябай суздап кетет экен ажаке. Allah razı bolsun sizden deydi. Şartты kaçan koyat? Şart üylenip atkanda koyulat. Üylengenden şart koyulbay turmatly bir tuğanym. Munasaga geliş gerek bolat. Negizi ayaldın dini, ruhani muhtaçlığın kandırıp tur erkektin moyundagy mildeti bolat. Özü aytıp, özü üretip berүү gerek. Biroq özü ayta albasa, üyrete albasanda ayal oşol dini suzdap ketpеш üçün atayın ayaldarga has bolgon jerlerge aparıp ap kelip tur erkektin moyundagy mildeti bolat. Oşol jerge barıp sabak alıp üýrenip, oşonu menen baldarga tuura tarbiye bergenge hareket kılууga hareket kılış gerek. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ubagında bir ayal gelip aytdı. Allah'ın elçisi dedi. Bu erkekler dedi ötüp ketdi bizden. Bular cumada sizden ugat, başka doğa daima canınızda, biz sağa ugalbay kaldık dedi. Degende Peygamber aleyhisselam aytdı. Palança degen ayaldın üyüne barıp, cumasına bir jolu munday günü çoğulgula, men barıp özüm sizlerge sağa ötüp duram dedi. Biroq sağa ötkönde tiştep jıgılap turgan bolup, mangdayını olturup alıp, mangday tiyiştiriyor emes, urmatly bir tuğanym, İslam'ın adep tertipleri var. Oşogo jaraş layak sabak boluş gerek. Жалгыз burçuk oturup alıp, bana ököy oturup alıp, kız menen jigit birifinde sabak üyretken şaytandan sabak al degen, al bolbayt андай. Ayaldar jamaatı bolsa, eger agay bolgon bolsa dele gözün saktap tartipinen sabak ötse bolot, bolboso urmatly bir tuğanym eti-etirek boluş gerek. Kede artık kılam dep tırtık kılıp algıçılar köp kezdешip kalat. Gözündeki çılpagın tasalayın dep gözün oyup taptakır körüp olup kalgandar dagı baran etiyat boluş gerek. İşibizge saatına töleýt. Bir uçurda iş yok, iş kılbay ele saat jazdırabız, kanday bolup kalat deydi. Eger iş kıla turgan jerde oltursaňyz, iş yok bolsa dele nary beri kıymylda şart emes bolsa gerek. Şu alakanjaz otura beres, bolsa ele kıla koýam dep. Anda işte oturgan bolosur urmatly bir tuğanym. Biroq iş wagtynda köçege çygyp ketip alıp, ondan kayra gelip alıp jazdırıp koysaňyz bul aram bolat. Biroq iş möhnetinde oşol jerden iş yok bolsa, biroq oturgan bolsaňyz, anda işte oturgan bolosuz. Anda sizge adal bolat. İş yok bolup oturgan bolsaňyz. Anan oşol uçuda paydalanyp kalyş gerek. Kulak asalyp alıp uga turgandar var, kitap okuy turgandar var. Oşonu paydalanyp kalyş gerek urmatly bir tuğanym.
Antkeni ошол убакыт, ошол бош убакыт сизге бул мүмкүнчүлүк өзүңүздүн көп тарап өнүктүрүп алганга, аял кишилерге тамак жасаганды үйрөнүп алганга, бир рецепт үйрөнгөнгө, мисал үчүн эркек кишилерге кантип өзүнүн балдарына туура тарбия бериш керек, кантип ден соолук чындаш керек деген нерсе. Андан дагы зарылыраак маселе канткенде ыйманды бекемдеп алам деп ушул жөнүндөгү жакшы нерселерди окуп алсак жакшы болот. Азирети имам Абу Ханифа айтат: "Зикру салихин", салих адамдарды, таква инсандарды эстөө бул Аллахтын биз билбеген аскерлери дейт. Мына бүгүн болуп аткан кечебиз пайгамбарыбыз алейхиссаламды эстөө деген кече. Пайгамбар туулган айда пайгамбарды эстей турган, пайгамбар өткөн айда пайгамбарды эстей турган күн деген сөз. Ушул жерге келүү деген сөз адамдардын ыйманы көтөрүлүп калат деген сөз. Биз билебиз, Мавлид болгондон кийин 3 ай, 4 ай, 5 айга чейин Куран окугандар көбөйүп, башкалар көбөйүп, анан кайра барып суздап калат дагы Куран куштарыбыз азыраак адам калып калат. Кайра эле ошентип көбөйүп баштай берет. Ушунун өзү урматтуу бир тууганым, дайыма пайгамбардын тарыхын, сахабалардын тарыхын, улуу имамдардын тарыхын, өмүр баяндарын окуп турушубуз керек. Чөнтөктө бир китеп бол, ошону окуп тура турган болсок, күнүнө 5 барак, 10 барактан иншалла бардыгы ордуна келет. Өзүбүздү коргобосок болбойт. Дайыма кийим кийебиз. Эшикте күн чыгып калса, мисал үчүн жылуураак, суу жеңилирээк кийебиз, суугураак кийебиз. Күн сайын өзүбүздү карайбыз. Ооруп калсак дары беребиз. А бирок руханий маселеге келгенде кээде айлап, кээде жылдап маани бербей калабыз. Ошон үчүн келгиле. Кулак боюнча угалык, интернеттен башка бир нерсени Абдушкур ажыбыздын, Абдугапар агабыздын бардыгынын сабактары толтура. Өмүр бою уксаң, угуп бүтпөй турган сабактары бар. Өмүр бою уксаң. Кааласаң орусча, кааласаң ажекебиздин англисче которуп атышат. Кыйын болсоң, любой тилди сага бар, урматтуу бир тууган. Сага шылтоо калган жок. Көзүңү дагы зериктир. Көз жум коесуң, кулак ачасың, болду. Кнопка бассаң сүйлөй берет. Абдугапар токто десин, токтойт. Абдугапар сүйлөй десин, сүйлөйт. Айта берет маселесин. Кыяматтын белгилеринин бири ушундай болгон, урматтуу бир тууганым, илим алууга мүмкүнчүлүк өтө кеңири болот деп. Биздин никебизди бир бала кыйды, күбө жок, кандай нике өтөбү дейт. Күбө дегенде нике кыйып аткан молдо өзү дагы күбөгө эсеп болот. Эгер сени менен бала менен кыздан башка, молдодон башка дагы бир эркек адам бар болсо, же молдодон башка эки аял киши бар болгон болсо, ушулардын бардыгы мусулман болуп балагатка жеткен болсо, жана ушулардын бардыгы кыз менен дагы баланын айтып аткан сөз, өткөн чакта болгон никенин сөздөрүн макулмун, кабыл кылдым деген сөздү уккан болсо бир моментте, анда никеге эсеп болот, калган шарттары менен эсептеп келген, урматтуу бир тууган. Мисалы үчүн, ошол жанагы аялдын башка күйөөсү жокпу, ошол иддасы чыгып бүткөнбү, эгер мурда күйөөгө тийген болсо, экөөнүн тууганчылыгы жокпу, разаат эмчектеш болгон эмеспи деген маселелер кылбат каралыш керек болот.